Салам достор, сиздер менен мен Азаке, эл уксун YouTube каналы. Бүгүнкү чыгарылышты түрбөй башынан аягына чейин көрүңүздөр. Ушул мен турган жерден Өзбек улутундагы жигит ушул үйдүн ээсинин келинчеги менен ойноштук кылып, анан бул келин өз кайнатасын мыкаачылык менен өлтүрүп койгон. Кайнатасын мыкаачылык менен өлтүргөндөн кийин өлүктү 1 сутка гаражда кармап отурушкан. Видеодон четтебей туруңуздар, чоо жайын жеринен барып көрөлү. Bu yerde cınıslık mamilede bolup atkan uçurda atam üstünden girip karmap aladı. Anam bular kılmışın jaşırуу maksatında atam öldüröt, bul uyda öldüröt. Ki oynaşık sayat. Eki jolu saydımda odat. Belki ayal. Eki jolu sayıverdim bilmem şok bolup kaldım. Gelinçegiz. Kalganın bıçak bilen bul sayat. Bul kaçkan emes, kaçsayan bekinip turgan. Oşonu jaşırıp atат bular. Bular өлүктү өртөгөнгө суга агызалык деген ойлору болгон экен. Бул маалыматты сиз кайдан алдыңыз? Мен тергөөчүлөрдөн алдым да. Ошо 31 август күнү мен атамы өлтүрүшөт өзгөчө мыкаачылык менен ойнош экөөбүз. Биздин самсаканабыз бар, самсаканачыда ол иштейт, Өзбек улутундагы бала. Анан бул менен бул мамилелешип, ойнош ойноп, самсаканада жатат, кийин үйдө жатат. Үйдө бир жолу эле эмес, бир нече жолу жатышат. Анан ону атам көрүп калып, анан олар өздөрүнүн кылмышын жашыруу максатында атам өлтүрүп гаражга бекитишет. Гаражга бекитишип 18 saat кармашат гаражда. Булар алдын ала сүйлөшүп алат, пландашат. Антип эгер кармалып калсак не кылабыз деп. Анан ошо аялым өзүнүн мойнуна алып, буну жашырат, ойношун дагы эле жашырып атат. Бул тергөөчүнүн сөзү. Тергөөчүнүн сөзүн сүйлөп атам. Өзүм оюман токуган жерим жок. Ошон үчүн 3 ай өтүп кетти. Соттун чечиминен биз нааразыбыз, Кара Суу районунун сотуна. Ошого мен кайрылуумдун себеби жогорку бийлик органдарына кайрылам. Ташиевке, урматтуу Ташиев, Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев, Кыдыршаевич, өз көзөмөлүңүзгө алып жакшы чечим чыгарып бериң. Атамы өзгөчө мыкаачылык менен өлтүрүшкөн булар. Өлтүргөнү аз келгенсип гаражга бекитишти. Onu балдарым көрүп айтып берип атат. Балдарды көзгө илбейт, бекитип коюп комнатага. Үйгө кирип жатышат. Ошо дагы үйгө алып кирип көрсөтөйүн, өлтүргөн жерлерин көрөсүздарбы? Мен айткандай, мен 1 ай болот Москвага кеткениме. 1 ай убакытта ушундай ойнош ойноп кетет. Мен ойноп кеткен жерим жок, бала чака багам деп кеттим. Аялым иштетпей, балдарымы кара деп отурдум. Ушундай үйдү таштап кеттим. Атамы карап жүргөн буга чейин. Анан атамы келинге таштабай, кошунанын үйүнө таштайбы? Келин экөө жакшына эле мамиле кылып эле жүргөн. Ата деп сыйлап бири-бирин, келиним деп. Анан бул ошо самсачыга ооп, ошого ооп кетти. Ошондой менин атамы өлтүрүп койду. Мен арманым, үмүтүм бар. Атамы эмнеге өлтүрөт? Буларга өмүр бою жазаны беришин суранам. Урматтуу соттор, прокуратура, жогорку бийлик органдары ушуну өз көзөмөлүңөргө алып бергиле. Мен үнүм жетпей атат. УКМКга барсам, кызматкерлери андай мындай деп кетирип берет. Жетекчилерине кире албайтам. Прокуратурага кире албайтам. Кызматкерлери эшиктен чыгарат. Облус сотко кайрылдык биз апелляция менен. Кара Суу районунун чечимине биз нааразыбыз. Сот кандай чечим чыгарды? Сот туура эмес чечим чыгарды. Биз канааттанбайбыз. 13 жыл, 14 жыл. Групповой убийствого 13-14 жыл болбойт бул. Бул аз деген нерсе. Өзгөчө мыкаачылык менен өлтүрүлүп атат бул. Өзгө өлүккө ырайым кылбай булар гаражга алып кирип бекитип коюп атат. 18 saat кармап атат. 18 saat кармаган аз келгенси булар самсачы келип эртеси самса жеп атат. Hiç билмексенге алышып булар. Ошону окуяны башынан баштап бир көргөзүп бере коесузбу? Кайсыл жерде болгон? Анан өлүктү каяка алып чыгышкан? Мына үйдө болгон. Биякта балдарымы камап койгон, жаткызып бул үйгө.
Бул үйгө камап балдарымды жаткызат дагы. Бул үйгө мына жерге. Мына жака жаткызышат. Мына жерде жаткызышат да. Мына жерде балдарым жатат. Бу жерде балдарым уктатмыш болуп, бул үйгө кирип кетет, бул комнатага. Бул үйгө балдарды жаап, эшикти жаап коет. А балдардын жаштары канчада болот? Балдарымдын жашы чоңу 9 жашта, 10го чыкты. 10 жаш, кийинкиси 7 жаш, кийинкиси 5 жаш. 2 жаштан. Балдардын көзүнчө ушул ишке барышабы? Балдардын көзүнчө ушул ишке барылат. Бул комнатага бекитет балдарды. Бул жака кирет дагы. Бул жерде. Атам өлтүргөн үй бул жерде болот. Аркасын карап чыгып кетип атканда аркадан бычак саят. Бул жерде спальный болот. Бул жерде спальный болот. Чоң. Спальныйды мен эшикке алып чыгып таштаганмын. Бул жерде чоң спальный болот меники. Бул күзгү бул жакта турган болот. Мен ошо айнектен бул жактан алып кирет мына. Мына айнек ачылат. Көргө мына. Мына айнек ачылат. Бул айнектен киргизип, ойношу менен кирип чыгып жүрө берет. Бу жерде чоң спальныйда жатышат. Ona zanveskаны жаап алат, эшиктерди жаап алат. Бу жерде жыныстык мамиледе болуп аткан учурда атам үстүнөн кирип кармап алат. Анан булар кылмышын жашыруу максатында атам өлтүрөт, бул үйдө өлтүрөт. Тергөөчүнүн көрсөтмөсүндө айтып атам, мен өзүм көргөн эмесмин. Бу жерде саят атамы. Сайганда бул мына жерде туруп алат, билмексен болуп. Анан берки ойношу саят. 2 жолу сайдым деп атат. Берки аял. 2 жолу сай бердим, билбейм, шок болуп калдым. Келчеңиз. Келинчегим. Калганын бычак менен бул саят. Бул качкан эмес, качсаян бекинип турган. Ошону жашырып атат булар. Бул ошондо оперативный съемкада ушундай деп көргөзүп берген экен да? Оперативный съемкада да ошондой көрсөткөн. Экөөнү мен сайдым деп, анан калганын бул мен сайбадым деп эме кылып атат. Мойнун албай, короче, экөө сүйлөшүлгөндө сен мойнуңду ала бересиң, мен сени куткарам деп алдын ала сүйлөшүлгөн. Сен групповой убийствону бул сен өзүңө ала бересиң, мени кошпойсуң дейт. Буну өлтүрүп берет, до конца туруп бересиң мага ойнош ойногондон кийин деп бул айтат. Бул менин сөзүм эмес, тергөөчүнүн көрсөтмөсү, сотко катышып Кара Суу районунун сотунан айтылган сөздөрдү айтып атам мен коомчулукка. Мен өзүм көргөн эмесмин, билбеймин. Мен 1 ай болду кеткениме Москвага. Мен багам, бала чака багам деп кеткенмин, жакшы ой менен, ак ниетим менен ишенгенмин. Бул кара ниет атамды өлтүрүп, балдарды көзгө илбей, ушундай кылып атат. Мен үйүмдө, ак төшөктө аттап мына жерде. Жок, анан бая айта кетпедиңизби? Бул кылмыш ушул жерде болуп атканда балдарын көргөн экен деп. Балдарыңыз ошондо ойгонуп кеткен бу жерде бул аялым 2 жолу сайып мына жерде туруп калганмын деп атат, шок болуп. Атам мына жерде отуруп калган, калганын бул сарт саят. Сарт сайгандан кийин качып жок болот, айнектен чыгып. Анан кийин мыяктан балам келаткан болот. Балам келатканда тосуп калат да, колунда шилтейт. Бу жерде шилтеген адам ошо шериги болот. Ону чоң балам айтып берип атат мага. Мен кирип келатсам дейт, алдыман чуркап тосту дейт. Кирбе бияка деп. Анан ошондо мында шилтептир. Шилтегени ошо ойношу. Ошондо өлүк мына жерде жатат, башы буякта жатат. Ошо кече сотто айтты, башы буякта жатат, өзү буякта жатат. Анан ушул жерден килемге орошуп алып чыгат. бул жерден ошо тез аранын ичинде эле гаражга алып чыгып салышат, Ошо алып чыгып бүтүп, анан кетет да бул ойношу. Өлтүрүп коюп, анан килем жуушат эшикте. Окуядан кийин баягы кылмышты жашырыш үчүн Мына жерде кандар болот. Кандарды жуйт, мына паластарды алмаштырат. Бу жерде паластар бөлөк болот. Столдор буякта болгон болот, буяка жылып калган болот. Бу жерде кандарды арчып, тазалап, мына жерде полдорду жуйт. Мына жерде полдорду жуйт. Балдарым буякта жаткан эле буяка жаткызат. Кыскасы. Бу жерде өтө көп эмелер бар. анан баягы сөөктү кайсыл жакка алып чыгышкан экен көрсөтпөйбү? Ушул жерден алып чыгып, буяк бас сен гаражга көрсөтөйүн. Ушул жактан көтөрүп чыгат дагы. Ошол жерден өлтүрүп көтөрүп чыгып. Мына канча метр деп ойлойсуңар? 40 метр чыга, 30-40 метр. Түндөсү мына жака алып кирет мына. Мына жерге.
Мына жерге коюп коет. Чалкасынан. Ушул жерде жаткызып коет. Одеялга ороп, мешокторду кийгизип, ушул жерге жаткызып коюп коюшат. 20 саат кармашат ушул жерде. Эртең менен берки ойношу келип, көмүр алган адам болуп, самса жабат. Самса жабып, билмексен болуп жүрө беришет. Сөөк ушул жерде бир сутка жатып кала Бир берет. сутка эмес, 12 саат, эме 18 саат, 16 саат жакын жатат. Тергөөчүдө көрсөтмөсүндө турат. Ушул жерде жатат, булар эшикти калттап коюп, култап коюп, келинчегин балдарды жүрөк көтөргөн аппарат келет, жүрө берет, беймарал. Эч нерсени билбегендей болот буларчы. Өлүктү өлтүрүп, түнү жайлап туруп, берге алып келип жаткызып коюп, берки эртеси менен келип, бир тандыр самса чыгарат экен ол. Акмак, камкор. Ошо жерде өлтүрүшөт атамы. Гаражды жаап коет. Мына култап коет, ключу болот. Култап коюп жүрө берет. Мына жерде көмүр болот. Көмүргө келген адам болот, берки ойнош. Анан кийин алып чыгып самса жабат бир тандыр. Ошону мыйзам чегинде жогорку бийликтегилер реакция кылып, жакшына чечип беришин талап кыламын. Мен атамды эмне үчүн өлтүрөт? Атамда эмне айып? Атам көрбөгөндө булар жүрө бермекте дагы билмексен болуп. Ойношто ойноп өмүр бою. Мени каалабайсың, эрге тийип кете бербейсиңби 20 саатка мага демектен. Неге өлтүрдүң атамы? Не кылды сага атам? Атам өтө сага жакшылык иштерди кылып жүрдү го. Азыр эми ушул окуяны көрүп калган баягы өспүрүм балдардын акыбалы кандай? Психологиялык жактан. Психология жактан кичине жабыр тартты да. Апасы ушундай ишке барып атса, анан кийин эми мен өзүм көзөмөлүмө алып балдарымды жакшы карашка аракет кыламын. Балдарыңыз бул окуяны реально карап көрүп турган өз көздөрү менен ошону, Ооба, көрүп турган. Ошондо эшикте түндө булар жүргөн, ошол жерде бекинип, буяка барып, ичкери кире албай. Ол коркутуп койгон. Анан 31-ине чейинки окуядагы мына жерде дагы жатканын чоң балам көргөн. Чоң балам о айнектен көрөт дагы нар жактан. Барып айнектен башын көтөрүп караса, өкө чечинип алып жаткан болот. Анан аялым чуркап келет дагы барата жактан. Эмилге айтсаң өлтүрөм дейт. Ону чоң балам айтып атат мага. Сен өлтүрүп коюшуң керек эле, мындай нерсени айтпагын дейт. Дагы анан балам коркуп үйгө киргизип берет, өзү кирбей жүрө берет. Анан дагы ишин улантат. Бул 31-ине чейинкиси, бул баламдын айтышы. Айткандай, бул жактан алып кирет. Ошо тергөөнүн көрсөтмөсүндө барата жабык болот, бул жактан алып кирет, бул жактан ход болот. Самсачыдан мына самсага өткөн бул жакта ход болот да. Бул жактан ачып берип өзү барып. Ачып берет, ол ээрчитип кирет. Бу жерден атамы карайт, жатканын көрөт, жаткандан кийин бул кире бер дейт. Үйдөн алып кирип кетет. Айнектен алып кирип кетет. Кыскасы, үйдөн алып кирет эшиктин оозунан. Ояктан чыгарып берет. Ошентип, ошондой кылат дагы бул жактан кайра чыгарып берет. Алып кирет, чыгарат. Булар ошондо ойноштукту кылганда ушул эшиктен кирип, мындайдан барып тиги терезе менен кирип жүргөн экен. Терезе менен. Мына терезе. Мына терезе. Мына терезе. Мына ачык. Мына терезеден кирет. Калагандай кирип, калагандай ишин бүтүрүп, жатып, ошол жерде мамилесин кылат, ана сойку. Бу жерде спальный болот. Спальныйды алып таштадым мен. Балдарым жаткызбайын деп. Чоң спальныйды алып таштагам. Булар ушунда бияктан кирип чыгып атканда алдагы терезеден атаңыз беременкада болгон экен да? Мен атам временкада болгон. Булар кирип жатып жүргөндө атам временкада болот. Анан атам курсак ачып, телефон заряднигине, телефонуна кирет балдарга. Анан кирип телефонду бер деп неберелеринен сурайт. Заряднигин бер дейт. Анан чай ичпейлиби, курсак ачты, апаң каякта, чайпай койбойбу дегенде апам жокко деп балам айтат. Апаң каякта дегенде билбейм дейт. Анан атам менен балам эшикке чыгат дагы, чыкса самсачынын машинасы Матиз турган болот. Анан атам түшүнбөйт, кайра кирип үйгө кирсе өкө жаткан болот. Анан жаткан жеринен кармайт. Анан кармагандан кийин ошо атам өлтүрүп, Ошол окуя келип чыгып атат. окуя болуп өлтүрүп, анан гаражга бекитет. Булардын ой максаты узак ушинтип билбей калса, биз ойношту ойноп, узак мүнөткө чейин жүрө берет элек. Мен Россиядамын, атасын билдирбей, атамы дагы бул жатып жүргөн, үстүнөн күлүп билдирбей. Атамы карасаңыз, бул эме кылып атканы.
үстүнөн күлүп атканы. Атам туруп үйгө алып кирип жатып атат. Мен үйүм гостиницабы же ошондой союкканабы? Атамы тоготпогону, балдарды тоготпогону, көзгө албаганы, бул өмүр бою чексиз камап беришин суранам. Мен ошо кайрылуумдун себеби мындай өтө өзгөчө кылмыштарга өмүр бою эркиндигинен ажыратып беришини суранам. Жогорку бийликтер ошону кабыл алып бергиле. Ошондой мыйзам кирсин. Азыр көп жерде ушундай кылмыштар көбөйүп атат. Эрин өлтүрүп койгон, аялын өлтүрүп койгон. Ошого өмүр бою буларга 20 жыл аз, өтө аз. 20 жыл булар үчүн тез эле чыгып кетет да булар. Буларга өмүр бою эркиндигинен ажыратыш керек. Ошондой коомчулукта мындай эмелер азаят. Кырсыктар. Тарбияга келет. Мыйзам чегинде иш алып, ошону карап бериңиздер. Жогорку бийликтегилер, урматтуу Камчыбек Ташиев, Кыдыршаевич, Садыр Жапаров, Нуркожоевич, соттор, прокуратуралар жана башка бийлик өкүлдөрү. Силерден мен суранамын, ошону атам өлтүргөндөрдү өмүр бою эркиндигинен ажыратып беришиңерди суранамын. Атам өлтүрүп койгонуна өкүнүп атам эң негизи. Мен бул менен ажырашып кетсем жакшы эле. Атам өлтүрбөй эле кете бербейби, ажырашып кете берет элем. Ошол жерге мен өкүнүп атам. Соттун чечимин чыгарышына күтүп турдум кайрылбай. Мына эми кайрылып атам. Блогерлерде, каналдарга кайрылып атам колуман келишинче. Ошону көзөмөлдөп бериңиздер. Өмүр бою эркиндигинен ажыратып беришиңерди дагы бир жолу суранамын. Өзгөчө мукачылык менен өлтүргөн. Кайталап айтканым мажбурмун мен. Чыркырап күйүт бар менде, күйүт. Атам эмне үчүн өлтүрөт? Ден соолугу таптаза. Ишенбесеңер мына больницага келип көргүлө. Атам ооруган эмес, бир больницага кайрылган эмес. Ден соолугу таза адамды өлтүрүп коюшту. Атам 65 жашта эле. Туугандар, видеону башынан аягына чейин көргөнүңүздөргө рахмат. Комментариядан жазып, лайктан басып, видеону бардык группалардан таратып коюңуздар. Сиздер менен мен Азаке, Эл Уксун YouTube каналы.